Саламатсыздарбы, Супер KG порталынын жана биздин YouTube каналыбыздын жалпы сүйүктүү көрүүчүлөрү. Сиздер менен эркекче ток-шоусу кайрадан биз баштадык. Мен өзүм айым катары Инстаграмда, жалпы эле соц тармактарында айымдар көп чогулган блогтордо отурам. Дал ошол жерде айымдар өздөрүнүн көйгөйлөрүн жазып, башкалардан жардам сурайт. Ал эми башкалар болсо, ал жерде өздөрүнүн жардамдарын башкаларга, кеңештерин берет. Дал ошол жерде мен байкасам, көбүн эсе алимент боюнча жазгандар дагы абдан көп экен. Алардын көбү мен сот болушун мына канча жылдан бери чуркап жүрөм, соттун чечими жок, же болбосо жолдошум качып жүрөт, же болбосо төлөп атат десе ал акча жетпей жатат, жана башка ушундай көйгөйлөрүн жазгандар экен. Бүгүнкү ток-шоубуздун дагы талкуулоочу маселеси бул алимент болмокчу. Эркектерге, бир гана эркектерге эмес, негизи эле алимент тиешеси бар болгон инсандарга айткыбыз келет. Эгер түгөйүң менен ажырашсаң, ал мурунку түгөйүң болсо, бирок балдарың эч качан мурунку болбойт. Балдар ал сенин балдарың деп биз бүгүнкү ток-шоусу баштайбыз анда. Саламатсыздарбы, менин атым Айсулуу Мамашева, Жор кеңеште 6-чакырылышта депутат болуп иштеп келгем. Бүгүнкү күнгө чейин ушул алимент боюнча бир нече мыйзамдарды жазып, ушул алименттерди алыш үчүн биздин балдарыбызды жактап, көптөгөн ушул жаңы нерселер кирген. Алардын бири ушул эгерде карызкор 3 айдан көп алименттерди төлөбөсө, анда ал карызкор чет мамлекетке чыга албайт деген жаңы беренени киргизгенбиз. Ошондой эле мурун Кыргызстанда ушул алименттин минималдуу размери, ушул өлчөмү жок болчу. Ошондуктан ушуну дагы киргизип, мурун кээ бир аталар тилекке каршы 200-300 сом төлөгөн алименттер да бар болчу. Ушул 1000 сом айлыкты алам деп справканы алып келчү. Ал справка боюнча ушул 250 сом кыркып, ушундай кичинекей эч нерсеге жетпеген алименттер көптөгөн биздин балдарыбыз алчу. Аларды дагы төлөбөгөн көптөгөн биздин тилекке каршы карызкорлорубуз бар. Ошол мындай маселени чечиш үчүн минималдуу алименттин өлчөмүн киргизип, аны 1850 сомго аныктап койдук. Эмне үчүн мындан көп эмес, анткени бул ушул бир бала үчүн минималдуу ушул прожиточный минимумдун 50%. Анткени биздин региондордогу жарандарыбыз кыйналып калат го деген ой менен ушул өлчөмдү аныктап койдук. Бул өтө маанилүү болчу, анткени ушул аз төлөгөн 1000 сомдон аз төлөгөн балдар алган алименттер болбосун деп ушул ой менен бул беренени киргизгенбиз. Айта турчу нерсе, тилекке каршы биздин өлкөбүздө 42 000ден ашуун карызкорлорубуз бар. Ушул биздин карызкорлорубуздун арасында 92% эркек кишилер, 8% ушул алиментти төлөбөгөн карызкорлордун ичинен айымдар. Менимче бул маселе бүгүнкү күндө өтө мындай кооптуу маселе, анткени божомол менен 70 000дей балдар өзүнүн ата-энесинен алимент албайт. Бирок кээ бир ушул ата-энелер бул алимент төлөсө, кандай десем, ушул жыргап кеткен жери жок да баланын, туурабы? Бала окуйт, баланын ден соолугун караш керек, жатаканасы болуш керек, мындай татыктуу жашоо үчүн болгон мындай шарттарды түзүп беришибиз керек, ата-эне катары. Анткени эгер сиздер ушул үй бүлөңүз, жашооңуз болбой, анан ажырашып кетсеңиздер, сиз балаңыз менен ажырашпайсыздар, сиз аялыңыз менен, күйөөңүз менен ажырашасыз. Бирок бала менен ушул катышты үзбөй, жоопкерчиликти моюнга алып, түбөлүккө ушул өмүр бою балаңызды, менин оюмча, карап, багып жүрүшүңүздөр керек. Эгерде аялыңыз менен ажырашсаңыз, балаңыз менен эч качан ажыраша албайсыз. Анан тилекке каршы биздин жарандарыбыз көптөгөн учурларда ушул талак деп коюп кетип калышат. Эгерде ушул никеси жок болсо, ортосунда ушул нике күбөлүгү жок болсо, анда көптөгөн учурларда андай энелер таптакыр эле сотко бербейт, алиментти сурабайт. Ошондо элестетиңиздер, реалдуу түрдө бүгүнкү күндө алиментти албаган балдардын саны менимче мындан да 3 эсе көп.
официалдуу мындай статистикадан караганда. Анткени көптөгөн биздин жаштарыбыз нике кыйып эле, нике күбөлүгүн албай жашап жүрүшөт. Чоң рахмат. Башкалардан дагы, соц тармактардан дагы чогултканда кээ бир айымдар мындай эле суроолорун жөнөтүп коюшту. Ал суроолорду дагы жаңыртканга аракет жасайбыз. Ал эми кээ бирлери бүгүн биздин студиябызга келди. Ушул өзүнүн маселесин көтөрүп чыгам деп башкалар уялып отурса, бул жерге өзүнүн күчүн чогултуп келгендерге бир кол чаап коелучу, каармандарыбызга. Алгач эле азыр шашып жаткан экен, убакыт аз болуп, бирок өзүнүн маселелери боюнча суроолоруна дагы жооп алуу үчүн бул жерде биздин эксперттерден эстрада ырчысы Үмүтай келген. Анда Үмүтай, микрофон сизде, алгачкы сөз сизде. Өзүңүздүн ушул алиментке тиешеси бар маселеңизди айтып, эгер суроолор бар болсо ушул жерден берсеңиз болот, Чоң рахмат, саламатсыздарбы? Бардыгыңыздарга. Негизи эле сиз айткандай, соц тармактардан күндө мага каттар келет. Ушул алимент боюнча, балким жалгыз бой эне деп мага суроо беришет чыгар. Кээ бирөө жардам сурагандар болот. Анан мен деле түшүндүрөм да, мен дагы жалгыз бой энемин, сизге окшогон. Мен дагы баламды багам деп мен мисалы өзүм жөнүндө айта кетсем, жолдошум экөөбүз балабыз 8 ай кезинде эки ажырым жолго түшкөнбүз. Бирок ушунчалык жоопкерчиликсиз адамга турмушка чыкканым үчүн аябай өкүнөм. Мындай эркектер аябай эле көп. Урматтуу эркектер, эмне үчүн сиздер жоопкерчиликти турмушка аттанардан мурун мойнуңуздарга албайсыздар деп айта кетмекчимин. Анан мен алимент кестирүүнү эч качан каалаган эмесмин. Себеп дегенде мен аны намыс көргөм алгач. Мен өзүмдүн каражатым баламды багып алууга жетет деп сураган эмесмин. Ал дагы инициатива көтөргөн жок. Алимент берейин же болбосо баламды келип көрөйүн депчи. Мээрим түгү алган жок. Анан 6 жашында биринчи жолу келди, 6 жылдан кийин ачык эле айта берейин, бир велосипед алып келди. Анан ушул жерден да суроо туулат. Ушул балага берген белек алименттен кемитилеби деген суроо, бул биринчи суроо. Андан кийин алимент кестирүүнү чечип, үй бүлөбүз менен кеңешип, эмне үчүн эки ортодо бала болсо дагы эмнеге бир эле жак караш керек деп баягы сот аткаруучуларга, атайын органдарга кайрылып, биз 2 жылдай чуркап жүрдүк. Барган жерде түшкү тамактануу болуп калды, же болбосо ал жок эле, же болбосо тигил карайт, ал иш мунук эле деген сыяктуу себептер менен ушунча жылга созулду. Аягында биз адвокат жалдап, ошону менен бирге иш кылып чуркап жүрүп алимент кестирдик. Бирок ошол учурда жасалма справка алгандыгы белгилүү болду. Анткени аябай эле аз маянасы менен справка жаздырып алган. Биз адвокат менен ал жерге барган учурда каким-то образом ал справкада жок болуп кетти, ал каттоодон да жок болуп кетти да. Анан азыркы учурда аз эле бир 3-4 эле ай болду, 3000 сомдон айына берип атат. Бул туурабы? Эмне үчүн ошону сот аткаруучулар бардыгын изилдеп, кайсыл жерде иштейт, канча айлык бар, эгерде иштебесе эмне үчүн алардын ата-энеси төлөбөйт деген сыяктуу суроолор туулат да. Мисалы 3000 сом болсо деле, 3000 сом эмнеге жетет? Баланын тамак ашына жетеби, кийимине жетеби, же жашаган квартирасына жетеби, же болбосо барып келген жол акысына жетеби, же мектепке төлөгөнгө жетеби, эмнеге жетет ал? Эмне үчүн? Светтин акчасы көтөрүлүп атат, бензиндики көтөрүлүп атат, калган баардыгы көтөрүлүп атат. Неге алимент боюнча көтөрүлбөйт? Дайым эле аялдардын укугу тепселенип калабы? По поводу первого вопроса насчет велосипеда, подарок от бывшего мужа, да, сыну. Велосипед является подарком, она не входит в взыскание алиментов, поэтому она ни в какой счет насчет задолженности и погашения алиментов не входит. По поводу второго вопроса, по поводу, почему именно заработная по безработице получается 3000 сомов, да, что она вам не хватает на содержание ребенка, вам необходимо обратиться в суд
по месту жительства ответчика, то есть вашего бывшего мужа, о взыскании твердой денежной суммы. При этом предоставить пакет документов. В пакет документов входит содержание ребенка. Если ваш ребенок учится в каком-то, в частной школе, да, вы оплачиваете за школу обучение такую-то сумму, предоставить справку. Если ваш ребенок, кроме этого, входит на гимнастику, можно, спортивные залы, да, вот это тоже дополнительные расходы, вы можете предоставить, взять справку и предоставить. Вот эти все пакет документов собираете и подаете в суд о взыскании твердой денежной суммы, о том, что именно эта сумма 3000 сомов в месяц не хватает для содержания ребенка. По закону, после расторжения брака для содержания и воспитания ребенка обязаны оба супруга, супруг и супруга. То есть содержать ребенка, обеспечивать, воспитывать – это обязанности обоих супруг. Да, бір суроо болот да. Өткөндө акыркы жолу мектепке барарда 5000 сом алып келди. Анан айтып атат, жүрү кийим алып берели балага депчи. Анан мен ойлоп атам да, ал 5000 сом калат, анан дагы плюс кийим алып берет экен депчи. Анан акчаны берип туруп, анан ушуга алалы дейт да. Мисалы, суроо мындай. Эгерде ошол карызкор акчаны бергенден кийин ошол акчаны каяка коротуп атканын текшере алабы? Текшериш керекпи, мисалы, балага, мисалы, же баладан сурап, сен мога Укугу барбы, укугу барбы? Же мындай? Нет, по закону взыскание алиментов через судебных исполнителей. Вы подаете в суд о взыскании алиментов, получаете решение суда, получаете исполнительный лист. Исполнительный лист передает судебному исполнителю. И погашение задолженности алиментов, погашение алиментов проходит только через судебного исполнителя. Вы имеете право открыть расчетный счет, где эти деньги он будет красть в банке и будет передаваться через вас. А то, что он принес вам лично 5000 сомов, она не входит в алименты. Не входит? Не входит. Это дополнительное его обоюдное согласие содержать ребенка. Акыркы суроомда ошол мисалы арыз жазгандан тарта акча эсептелди да, макул 8 жашынан баштап бере баштады. Анан бала 17-18 жашына чейин ошол карызды төлөп бүтүшү керекпи, же 18ге чыгып кетсе ал жоюлуп калабы? Нет. Если даже у него есть задолженность за 6 месяцев, за 3 месяца, за 3 года, до 18-летия он обязан содержать ребенка, оплачивать алименты. Если у него задолженность осталась, но ребенку уже 19 лет, эта задолженность остается, пока он полностью не погасит. После этого, как он погасит алименты, погашение задолженности, только тогда закрывается именно дело о взыскании алиментов у судебного исполнителя. Биз мисалы алиментти алыш үчүн, кестириш үчүн ушунчалык жыл чуркадык, анан ошону атайын органдар карап турушабы? Мисалы өз алдынча, өз эркинче биз пока бул деген карызын төлөп бүтө элек демейинче карабайт, дагы эле аял киши. Да, судебный исполнитель не имеет права закрывать дело о взыскании алиментов, пока полностью не будут погашены алименты. Азыр биз ошол шашып аткан коногубузду узатат экенбиз, келиңиз анда кол чабуулар менен узаталычы. Биз бул жерге көбүн эсе алимент маселесине караганда юристтерге суроолорум аябай көп эле дегенден азыр орус тилдүү дагы, кыргыз тилдүү дагы юристтерди чакырганбыз бул жерге. Анда биздин Үмүтай коногубуздун ордуна кыргыз тилдүү юристти чакырганбыз, келип отуруп берсе. Анда биз ток-шоубузду улантабыз. Бул башталышы гана, дагы суроолор абдан көп. Анда бул жерге бизге Үмүтайдан сырткары дагы келген каармандарыбыз бар. Дал ушул алимент менен көйгөйлөрү болгон. Кимден баштайлы анда сизден? Келиңиз анда. Здравствуйте, меня зовут Аня, и я блогер, инфлюенсер. Дело в том, что мой первый муж, бывший,
не платил алименты в течение 8 лет после того, как я подала на развод и сразу подала на алименты. Затем очень долгое время терялись документы, оплачивались, можно сказать, даже давались взятки судебным приставам, чтобы потерялись судебные листы. Я сменила около 5 или 6 адвокатов и потеряла очень много финансов, денег, времени, энергии. Затем все-таки мне попался хороший адвокат, который помог. И задолженность составляет за 8 лет большую сумму. У нас 2 детей в первом браке, брак был официальным. И сейчас он оплачивает по 2000 сомов на ребенка. У него уже другая семья, своих 3 детей, и дети учатся в частной школе. Я даже узнавала, сколько стоит обучение в этой школе. Но когда я захотела увеличить сумму и подать заявление в суд о том, чтобы нам увеличили сумму алиментов, мне пришли угрозы, что если я начну просить больше, то он наоборот, подаст встречное заявление о том, чтобы платить меньше, так как у него уже 3 детей в браке. Вот, поэтому у меня такой вопрос. Я знаю, что очень многие девушки боятся подавать заявление на алименты, боятся, что будут какие-то преследования со стороны бывших мужей, свекров. И также, в том числе и я, переживаю, что а вдруг, если я напишу заявление, то вообще останусь еще с меньшей суммой. Как себя обезопасить от этого? Обеспечение ребенка, оплачивать алименты, это его обязанность, так как он является отцом. Второй вопрос о том, что почему именно за 8 лет он своевременно не оплачивает алименты, это, получается, виноват судебный исполнитель, потому что судебный исполнитель не выполняет свою работу. Так как по закону в течение 6 месяцев, если алимент, взрослый алиментщик не оплачивает алименты, на основании кодекса о проступках можно возбудить дело. Это означает о том, что если своевременно он не оплачивает алименты, в отношении него могут возбудить кодекс о проступках дело. Наказанием которым является общественная работа, исправительная работа и штраф в сумме от 30 тысяч до 60 тысяч. Почему именно у вас алименты 2000 сомов? Это нужно изучить ваше дело. Почему? Потому что 2000 сомов это взыскивалось в каком регионе? Вопрос. В нашем. В Свердловский район. Да? 1/3 часть от заработной платы. Естественно, он официально нигде не работает. И даже были предоставлены справки о том, что... В данный момент по статкомитету 4200 сомов должны были взыскивать. И каждым годом должны поднимать. Именно поднимать алименты. То есть это должен делать мой адвокат? Это должен делать судебный исполнитель. Вы должны были обратиться к своему судебному исполнителю, сказать, что да, первоначально, когда я подавала о взыскании алиментов, заработная плата была минимальная там намного меньше. В данный момент каждым годом у нас поднимается заработная плата. От этой заработной платы делают запрос в статкомитет и дают справку, сколько примерно в год у нас заработная плата. И от этого оценивается взыскание алиментов. В данный момент у вас сейчас должно быть ежемесячно на одного ребенка 4200. Так как у вас 2 детей, значит 1/3. В пределах 6000 должны были взыскивать на 2 детей. А то, что да, ваш муж бывший утверждает, что я подам встречный иск о уменьшении алиментов, пожалуйста, он не имеет права вас угрожать, потому что это он содержит не вас, а вашего общего ребенка. И это его обязанности. Каковы шансы, что он не выиграет и не сможет уменьшить? Есть ли риск у меня? Потому что есть такие случаи в практике моего адвоката, в том числе, что когда у мужа уже новая семья и количество детей больше, были такие моменты, когда... Он у вас работает? Официально нет, но работает.
У него дети учатся в частной школе за 20 тысяч сомов в месяц. 3. Всем привет, я Фатима Якубаева, адвокат и автор телеграм-бота Милдет. Барыңыздарга салам. Мен Фатима Якубаева, жактоочу жана телеграмдагы Милдет боттун авторумун. Милдет бот укук жаатындагы түрдүү суроолордо сизге кеңешчи боло алат. Мисалы, жумушун милдеттүү түрдө аткара албаган кызматчыны кантип жумуштан кетирүүгө болот же жумуш ордуна кайра кантип кайтууга болот. Сизге сапаты начар буюм сатып коюшса эмне кылуу керек? Жеке ишкер статусун кандай жол менен каттоодон өткөрүүгө болот? Милдет бот мындан сырткары түрдүү документтерди түзүүгө жардамчы боло алат. Мисалы, сиз алимент алуу үчүн керектүү документти Милдет боттун жардамы аркылуу түзө аласыз. Милдет бот 2020 жылдан бери иштейт. Ал юридикалык жардамды автономдуу жана акысыз кылуу үчүн жаралган жардам ыкмасы. Милдет бот кыргыз жана орус тилинде тейлейт. Аталган ботто буйруса аялдардын укугу боюнча бөлүмдө кеңейтүү жүргүзүлүп, ажырашуу, чогуу алган мүлктү бөлүштүрүү, баланын атасын тактоо боюнча суроолордо сизге чоң кеңешчи боло алат. Эгер сиз Милдет бот менен колдоно элек болсоңуз, тезинен шилтеме аркылуу өтүңүз. Шилтеме видеонун астында. Всех благ! Эң биринчи айтып кетчү нерсе, эгерде сиздин жолдошуңуз официалдуу түрдө иштерде иштебесе, эң биринчиден бияктан среднемесячная заработная платаны алынат, маянаны, ошол жашаган жерде экен. Бүгүнкү күндө 17 000 сом, там с копейками. Ошонун 4төн 1 бөлүгү бир балага тиешелүү. Сиздики 2 болгондон кийин жарымы болот. Жарымдан 3төн 1 бөлүгү. Жарымдан өйдө алынбайт балдардан алимент катары. Бирок эң негизгиси сиздин балдарыңызда анын балдары. Эгерде андан кийинки үй бүлө куруп уже башка адам эткен болсо, эмнеге сиздин балдарыңыз андай мектепте окубаш керек? Эмнеге сиздин балдарыңыз анын балдарынан кем калыш керек? Ал башка бала болуп калган жок да. Есть равное, вы можете еще обратиться на равных правах, чтобы ваши дети также учились. Тогда пускай его дети тоже учатся в обычной школе. Вы можете это доказать. Только ваша настойчивость и настырность на этом. Шансы велики на это. Потому что в любом случае суд будет стоять на защиту вас, потому что вы остались одни с ребенком, а не он. Он уже живет в хорошей семье. Почему его дети должны быть одеты, обуты, а вы на 2000 сомов только должны оставаться? Законом это предусмотрено, и это можно доказать, и шансы у вас велики. Доставить пакет документов, подтверждающий, что при создании второй семьи, что его учатся дети в частных школах, что она оплачивает большую сумму за обучение, что такой же ребенок, он такие же равные права имеет, как вот от второго брака дети. И еще можно второй вопрос, да? Так как я являюсь блогером, ежедневно я получаю очень большое количество писем от девушек, от женщин, которые тоже оказались в похожих ситуациях. И самая распространенная проблема — это является хейт, осуждение со стороны друзей, родственников. Даже я с этим столкнулась. Мне говорят: вот ты обеспеченная, у тебя все хорошо, ты успешная, у тебя есть деньги, чтобы обучать своих детей в частных школах. Не позорься. Зачем ты клянчишь эти копейки? И я хотела бы спросить, задать такой вопрос. Как можно помочь девушкам, которые боятся, которые стесняются подавать на алименты, может быть, устроить на государственном уровне какой-нибудь флешмоб или движение? Потому что очень большое количество девушек действительно боятся идти подавать в суд, требовать алименты, боятся не только осуждения, но в том числе и преследования со стороны своих бывших. Бул суроону сизге да берсек болот окшойт, ушул эле суроону. Жеке ар бир кыргызстандыктын өзгөчөлүгү жана проблемасы бул жоопкерчиликтин жоксуздугу да. Бардыгыбыз эле жоопкерчиликтен качабыз. Ошол эмне болсо дагы, алимент болсо дагы, зөөкүрлөр мисалы түрмөдөн качат. Кичинекей кыздарды, балдарды зордуктап кетет, ошол эле учурда сотко кайрылып, соттон бир аз акча берип коюп чыгып кетишет. Ушул өзүнүн баласына алиментти төлөбөгөн ата
мен чынын айтсам муну бүгүнкү күнгө чейин түшүнө албай жатам. Эмне үчүн? Анткени чындап эле өзүнүн баласына аяган акча болуп жатат. Анан көптөгөн ушул мырзаларыбыз аны айтып кеткендей, ушул сен бул акчаны өзүңө коротобосуң деген көптөгөн мындай дооматтарды айтып атышат да, бирок бул туура эмес. Эмне үчүн? Анткени эгерде ушул Анна мисалы ар бир баласы үчүн 2000 алса, ал акчаны эмне кылат? Сөзсүз түрдө баласына жумшайт. Мисалы кышкы ушул сезонго даярданып, куртка алыш үчүн ушул жок дегенде 4000 кетет бир балага. Балалуу болгондон кийин, ошондон кийин өзүңдүн балаң үчүн жоопкерчиликти толук мойнуңа алып, түбөлүккө өлгөнүңө чейин бул жоопкерчиликти алып жүрүшүң керек. Анткени бул деле сенин келечегиң. Бул анан өзү таап келет деген мындай сөздөрдү көп укканмын да, анан мындай аялдардан 20-ны табасың деп көп учурларда ушундай сөздөрдү укканда ушунча жаман болом. Анан мыйзам жазып чыккандан кийин көптөгөн биздин жарандарыбыз сен ушул үй бүлөлөрдү буздуң дейт. Жок, мен бир гана балдардын укуктарын сакташ үчүн, бир балдардын укуктарын коргош үчүн ушул мыйзамды жазгам. Бул мыйзам аркылуу эгерде ушул алименттен тышкары окууга болобу, ден соолугуна болобу 50% сиз сураганга акыңыз бар. Ушул мыйзам аркылуу ушундай мындай праваны бердик да. Эмне үчүн? Анткени көптөгөн айымдар ыйлашат. Ушул алиментти алам, бул деген өтө аз. Баламдын ден соолугу, мисалы, тиш доктурга барыш үчүн канча деген, миңдеген акча кетет. Ошол эле учурда баланы окутканга андан да көп акча кетет. Ошондуктан ушул жаңы мыйзамда ушундай жаңы беренелерди киргизип, ушул алименттен тышкары сөзсүз түрдө бала үчүн окуусуна, ден соолугуна акчаны сурап алса болот. Можно еще, Анна? Вот вы говорите, что к вам многие обращаются девушки, что у них это, они думают, что это стыдно, позорно. Но запомните, взыскание алиментов это не на содержание не вас, а на содержание ребенка. Если вы достаточно обеспечены, и, как говорится, вы горды, да, гордые, что не хотите взыскать у бывшего мужа алименты, откройте расчетный счет для своего сына и для своего ребенка в будущем. И в дальнейшем эти деньги будут просто входить в этот расчетный счет, переправляться. Да, Все. с помощью своего блога я и стараюсь распространять. И то, что вы обеспечены, вы можете содержать не только себя, но и своего ребенка, это не означает, что обязанности должны снимать с бывшего мужа, понимаете, бывшего отца, который обязан содержать. У нас в Семейном кодексе Кыргызской Республики написано, что супруги обязаны содержать своих детей. Залда суроо бар экен, келиңиздер. Залдагыларга да микрофонду берели. Аннанын сөзүнө комментарий берейин деп дегем. Бул аялдар, жаш энелер өздөрү үчүн эмес, өздөрүнүн балдары үчүн алимент сурашы керек. Анткени бул балдардын укугу. Эгерде энелер алимент сурашпаса, алар өздөрүнүн балдарын укуктарын тепселегенде болуп калып атышат да. Бул балдардын аталары энелерин эмес, ошол балдарга алимент төлөгөнгө укуктуу да. Рахмат. Дагы залдан кимде бар? Мырзаларга микрофонду береличи. Өздөрүнүн суроолорун бере алса, бул жерде отурган мырзалар азыр жалпы мырзалардын суроолорун берет окшойт, Ооба. Саламатсыздарбы? Азыр угуп жаткан боюнча жалаң гана эркектер деп айтылып келатат. Ушул жерде менде мындай суроо бар да. Алимент дегенде эмнегедир эркектерди гана түшүнөбүз да. Негизинен аял тарабынан деле алимент төлөнөбү. Мисалы, баланы атасы алып калгысы келсе, ошондо аял тарабынан алимент төлөнүшү керекпи деген суроо бар менде. Жакшы суроо. Мындай суроолор негизи кодекс менен каралган. Бул жалаң гана эркектер эле төлөш керек эмес. Бул аял киши да төлөш керек. Бул чоң ата, чоң апалар да төлөш керек. Анткени бала кимдин колунда болсо, ошол кишиге ал алимент төлөгөнгө арыз жазып алганга укуктуу. Жана ошол жерде бала эле ар кандай случайлар бар. Бала мисалы үчүн детский учрежденияда жашаса, бирок ата энеси тирүүлөр бар да. Анан бирок алар жакшынакай эле жашап, баланы таштап койгондор бар.
Ал ошондо билип калганда ошол учреждениялар дагы укуктуу ошо ата энесине кайрылып алардан алганга. Бул жерде только бир эле атасы төлөйт деген жок. Аял киши дагы төлөй алат, чоң атасы, чоң апасы жана башкалар дагы. Бала кичинекей дейли, анан ал экөө ажырашканда кимде калышы керек? Биздикинде көпчүлүгүндө эне тарабында. Анткени эненин жанында да мындай учурлар да болот да бизде. Мисалы үчүн көбүнчөсү үйлөнгөндө атасынын кайната кайненеси менен чогуу жашайт. Жана ошо менен чогуу эле үйсүз калат. Экөө ажырашканда Аял үйсүз калат. Аял үйсүз калат. Ал кеткенге аргасыз болот. Анан ошол моментте соттун чечиминде көбүнчө эркектер мынтип дагы жинге тийиши мүмкүн аялдын, сен жашаганга жериң жок деп. Балдарды мен тартып алам деп аны ошентип коркутат. Андай учурларда 95% дейин соттун чечими үйү жок болсо дагы эненин тарабында болот. Ал эми эгер экөөнүн тең үйү бар дейли, бул интернеттен келген суроо да, бирок эки тараптан тең жолдошу дагы, аялы дагы бала менде калсын деп талашып атат. Андай учурда кандай болуп калат? 12ге чейинки балдар, жашка чыкканга чейинки балдар эненин колунда калат. 12ден өйдө чыккан балдардан сот келип сурайт, кимдин колунда жашаган келет деп. Бул жакта мырза суроо бергенде эле бүгүнкү ток-шоубузда дагы биз бир гана мырзалар туурасында эмес, ошол алимент төлөбөйт деп эле мырзаларды баягы айта бербестен, жалпы эле ушул алимент төлөбөгөн айымдар дагы мырзаларга дагы сөз айтабыз да, анан кийин мырзалар бизге эле айтты деп дагы чыгышпасын депчи. Кошумча барбы? Мырза катары кандай сөздөрүңүздү айтат элеңиз? Негизи айта кетсем, чыныгы эркек болгондон кийин алимент деп айтылып жатат. Чыныгы эркек болгондон кийин өз баласына алимент төлөш керек деп ойлойм, мен оюм боюнчачы. Ошол аял менен ажырашып кетип, башка аял менен жашаган учурда деле өзүнүн биринчи баласын унутпай, ошол балага жоопкерчиликтүү да, ошол үчүн милдеттүү түрдө ошол балага алимент төлөш керек деп эркектерге деле кайрылмакчымын. Чыныгы эркек болгондон кийин алиментти сөзсүз төлөгүлө деп айтмакчымын. Баягы биз жалаң эле төлөбөгөндөр деп айтып атпайбызбы? Негизинен эле азыркы тапта баягы эки жол ажырымга жолго түшүп, бирок төлөгөндөргө бир кол чаап коелучу. Мына чыныгы мырза айткандайчы, сизде кошумча бар болчу, биринчи суроосуна. Кошумча бар, эмне үчүн жалаң эркектер деп айтып атабыз? Анткени карызкорлордун арасынан 92% эркектер, 8% энелер. Карызкорлордун арасынан. Ошол үчүн көбүнчөсү эркектер. Тилекке каршы. Менде мындай суроо бар. Например, жолдошу башка өлкөнүн жараны болсо кандай болот? Ал алиментти төлөйбү же төлөбөйбү? Иностранный муж когда? Бул суроого ким жооп берет? Сиздер жооп бересиздерби? Жолдошу башка өлкөнүн жараны болгондо, ал кишиге дагы алимент төлөнүшү керек. Эгерде бул жерден биздин Кыргызстандын мыйзамы менен алар ЗАГС алып мыйзамдашылган болсо, алардын никелешилген болсо, бул жерден алимент чыгат, исполнение. Андан кийин ЕАЭС өлкөлөрдүн ичинден болгон болсо, ошол өлкөдөн признание деп ошол жерден төлөнүп келет. Эгерде тышкы Европа тараптан болсо, ошол өлкөгө барыш керек. Бирок биздин практикада андай көп чыгыппайт да. Бирок бир-эки практикадан болгон, мен тааныгандардан Россиядан төлөтүрткөн. Иностранец эмес, биздин эле кишилерден эле бияктан аялдарын таштап Москвага качып кеткендер бар. Алардыкында дагы бизден бияктан исполнение чыгарып туруп, ошо Россиядан барып исполнениега киргизсек, ошол жерден төлөтүп бул жака жиберишет. Биздин мыйзамыбыз ыңгайлашылган, алар бири-биздикин карашат да. Ал кетип калды деп эле таштап койбостон биз аркасынан чуркашыбыз керек. Аркасынан барсак болот. Муну эми адвокаттын кандай кылышат, жана ошол эле аялдын каалоосу да. Можно, да, дополнить? В 1993 году мы подписали конвенцию о помощи в правовые отношения между СНГ. Поэтому наш исполнительный лист действует на территории СНГ. То есть здесь можно взыскать по месту жительства о взыскании алиментов и отправить исполнительный лист по месту проживания ответчика, если он проживает в России. Рахмат. Эми биз залга атайын чакырылган өзүнүн башынан ошол алимент маселесин абдан оор өткөзүп жаткан каармандарыбызга да берели, анда сизде микрофон болсун. Здравствуйте, я пришла обратиться за помощью, рассказать вот такую историю. У меня приключилась большая беда.
есть пару вопросов, которые я хотела бы задать юристам. Каримджан является отцом моего ребенка. При этом он не хочет оплачивать алименты, отрицает отцовство при наличии 2 ДНК-тестов. И, в общем, мы сейчас находимся на стадии суда. Очень много бед он принес моей семье. Оставил меня еще беременную, то есть ребенку, я была на 5-6 месяце беременности, когда мы разошлись. Оставил меня без родителей, совсем одну, ни в чем не помогал. Помощи я не просила, вначале очень сильно боялась этой огласки, так как в Инстаграме очень многие тоже вот были подписаны на меня. Потом он начал шантажировать, угрожать, вся его семья и угрожает, и шантажирует меня. Он сломал мой единственный бизнес, доход, на который я жила. Я отчислилась с учебы, на 3-м курсе я училась, вот сейчас должна была быть на 4-м курсе, на данный момент я пока отчислена. Оставил меня без родителей, я из-за него не общаюсь ни с мамой, ни с папой. Разбил мою машину, подрезал, когда ребенку уже был месяц. То есть он видел, что я еду в машине с ребенком, он видел автокресло. Несмотря на это, он нас подрезал. Ремонт вышел в 53 тысячи сомов. Все он это отрицает, обращаясь в правоохранительные органы. Каким-то образом это все закрывается, что ни машину не могут найти. Не знаю, то есть он говорит, что он очень большой человек, что у него есть крыша, за которую, как вам объяснить, за него отвечают родители его, отец его работает на Кумторе. Сейчас в очень быстром порядке его женили на девушке, которая проживает тоже в Канте, я сама с Канта. Женили его на девушке, и сейчас про меня ходят очень грязные слухи, что ребенка я нагуляла, что ребенок не его. Сейчас требует еще 1 ДНК-тест. То есть 2 теста ДНК были сделаны в гемотесте в лаборатории Банецкого. Оба теста, 1 тест оплачивал он, другой тест оплачивала я. Это просто издевательство надо мной, над моим ребенком, так как маме нужна здоровая мать. 14 дней было ребенку, когда у меня начало пропадать молоко после того, как он нас подрезал. Ребенок очень был нервный, я лежала в больнице, то есть у меня с эпилепсией, мне вкололи сибазон, чтобы я как-то пришла в себя, конечности отказывали. И вот у меня сейчас такой вопрос, как заставить его оплачивать алименты, так как он должен нести какую-либо ответственность. Его родители говорят, что он недееспособный, что он безработный. То есть его отец до сих пор, будучи ему 26 лет, покупает ему трусы и все остальные принадлежности. Он у нас недееспособный, то есть обеспечивать ребенка он не может. Вот такой вопрос, могут ли бабушка с дедушкой, могу ли я взыскать алименты с этой стороны? Келиңиз анда сизден жооп болсун кыргыз тилинде. Ооба, сиз никеңиз жок болгондуктан, бирок бул жерде соттун чечими керек. ДНК чыккандан кийин, соттун чечими болгондон кийин, ал признанный болуп чыкса, сиз анын өзүнөн эмес, өзүнүн ата-энесине берсеңиз болот. Алар дагы төлөөгө укуктуу. Анткени алар эгерде өзлөрүн содержать ете алган адамдардан болсо, алар биздин мыйзамда ушундай жазылган. Алар дагы несут ответственность, да? Алар да өзлөрүнүн эмесин алыш керек. Андан башкасы Кумтөрдө иштейби, кайсыл жерде иштейт, кандай крышасы бар болсо деле, мыйзам баарыбызга тең бирдей. Бир күнү анын крышасы бар, бир күнү анын крышасы жок дегендей. Туурабы? Мен ойлойм, биздин соттор мындай нерселерди калтырбайт деп ойлойм. Сизге дагы бир тең салмактуу деген бир жардам кылып, жакшы бир чечим чыгарып берет болуш керек да. Эгерде сиздин да адвокатыңыз жакшылап муну изилдеп, иликтеп бериш керек. Анткени бүт баары тең сизде документтер бар болсо, жанагындай чыгарган чыгымдарыңыздын баарын тең, бунун баары тең, кайра алар ордундатып берет. Анан бүгүн балаңыз канчада болсо дагы, буга чейин төлөбөгөн күндөрүн дагы процент менен сизге ошондо өзүнүн бир немеси бар, топтолуп төлөнөт. Сизге эң биринчиден соттун чечими керек, ошо бала алардыкы дегендики чыгыш керек.
Просто дело в том, что его семья очень сильно издевается надо мной. Это, конечно, отражается на ребенке. И это сейчас, на данный момент, это будет 3-й ДНК-тест. Ну, это уже в рамках закона. Они написали расписку, предупреждение об уголовной ответственности. И, то есть 2 ДНК-теста уже есть. И я думаю, что вот главный вопрос был этот, потому что я осталась на данный момент одна в Кыргызстане, у меня нет родителей, нет никакой помощи, меня зашугали. Просто вот эти шантажи, угрозы каждодневные, я уже боюсь от этих людей, можно ожидать что угодно. А вот насчет алиментов, они мне так и сказали: ты ни на что не рассчитывай, ты не докажешь в первую очередь, ребенок не наш. То есть вообще Канты и Бишкек это маленькие города, и это очень быстро распространяется. И мне очень обидно, что наши законы в каких-то сферах не работают. В плане того, что когда сбили мою сестренку, машину просто не нашли. То есть эта семья большой урон нанесла именно мне, и это все отражается на моем ребенке. То есть я на данный момент даже не могу обеспечивать своего ребенка, он полностью на смесях. Я прошу помощи вот так в инстаграм-страничке своей, прошу помощи. То есть мои одногруппники, мои друзья мне помогают на данный момент. И моему ребенку 5 месяцев я не могу нанять ни няню, не могу не выйти на работу, не могу не пойти на учебу. То есть у нас были разговоры досудебно, согласен ли он хотя бы помогать мне смотреть за ребенком, чтобы я работала и училась, чтобы он хотя бы смотрел. То есть он даже не согласен оплачивать няню, он не согласен смотреть сам за ребенком. И вот такой вопрос: могу ли я заставить на суде взыскать средства за няню, чтобы мне выйти на работу? Кроме алиментов? Кроме алиментов, да. Сизге бир гана алимент эле төлөнөт. Буну соттун чечимине жараша на рассмотрение суда болот да. Анткени сиз мындай деп эсептелиниши мүмкүн. Сиздин расходторуңуз кандай деп? Мисалы үчүн мектепке алып барасыз, жанда курстарга кружокко алып барасыңар, кийинтесиңер деп туруп бир санатып реальные расходы деп көрсөтсөңүз болот. Мисалы үчүн бир 10 000 деп көрсөтсөңүз болот. Бирок сейчас же по факту мне вот няня нужна. То есть мы же ошо няняны да кошуп, бул менин расходума кирет. Мен андан тышкары, баланы эле баккандан тышкары, мен үйүмдү дагы төлөшүм керек. Мен өзүмө продукт алышым керек, мунун башкасын төлөйм деп аны да кошо аласыз. Бирок анын зарплатасына жараша, алган айлык акысына жараша. Эгерде айлык акысы мындан азыраак болсо, мисалы үчүн 10 000 деп сиз чечсеңиз, ошондон азыраак чыкса, 4-төн 1 бөлүгү. Анда сиз андай акчаны ала албайсыңар. Эгерде анын айлык акысы көбүрөөк болгон болсо, анда балким сиз 10 000ден да көбүрөөк ала аласыз. Абдан көп адамдар жасалма справкаларга дагы туш болушат экен. Мисалга алсак, 20 000 айлык алса, 10 000 деп жаздырып алат экен. 10 000 деген справканы акыры бир жерден сатып алды да, аны дагычы кантип аны жасатты, жана башкалар. Мисалы такыр иштебейт деген дагы, бул иштегенге жарабайт деген дагы, ушундай жасалма справкалар боюнча дагы суроолор абдан көп экен. Буларга ким көзөмөл салат, кантип ушул нерсени жойсок болот? Эмне себептен бизде өлкөдө жасалма справкалар жасалып жатат? Муну сот аткаруучулар көзөмөлдөш керек. Бул жасалма справка алып келингенден кийин сот аткаруучу аны текшерет. Соцфондко, ушул салык кызматына кайрылып, ушул ар бир келген справканы сөзсүз түрдө текшериш керек. Анан ал чыкпаса, анда керексиз болуп саналат. Ошол үчүн бул сот аткаруучулардын жоопкерчилиги, бул алардын жумушу. Анан жөн эле жасалма справканы алып келип эле мындай алиментти азайта алам деген нерсе жок. А сот аткаруучуларды ким текшерет? Возможно, ал акча берип, анан деген алар ооздорун жаап отуруп калышы да мүмкүн да. Демек, сот аткаруучуларга дагы акча берип койушу мүмкүн деген суроолор тактайчы? Мүмкүн, андай учурлар өтө көп. Анткени мен билгенимен ушул энелерден да сурашат, ушул жолго керек эле,
ушул карыз корду табыш үчүн телефонго единица салып коюңуз деп көп учурларда ушундай сөздөрдү угам да. Бирок аларды текшере турган ушул сот департаменти алардын башында турган, алардын жетекчиси. Ушул арыз жазсаңыз сөзсүз түрдө текшеришет. Бирок тилекке каршы биздин кээ бир сот аткаруучулардын ошол эле учурда нагрузкасы өтө чоң. Мисалы, биз үчүн бул абдан маанилүү маселе болсо, ар бир эне үчүн. Ошондо, мисалы, Кара Суу районун алсак, ошондо ар бир сот аткаруучуга 500дөн алименттик иштери бар. Ошондо ошонун бардыгын качан үлгүрөт? Эч качан үлгүрө албайт. Даже бир күндө бир карызкорго убактысын кетирсе, 1,5 жылда бүтөт да. Ошондо биз бул маселени көтөргөндөн кийин ушул өзгөчө ушул сот аткаруучуларга жардам берели деп, ушул кандай жолдору бар, алардын биринчиден санын көбөйткөнбүз. Ушул мыйзам жазуунун алкагында көптөгөн аларга таандык проблемаларды көтөрүп, ушуларды чечкенге аракеттендик. Анткени өзүңүз элестетиңиз, качан үлгүрөт. Анан ар бир жерге, мисалы, ошол эле Кара Сууну алалы, ал өтө чоң район. Кыргызстанда эң чоң райондордун бири. Анан аралыктарды карасаң 100 километрден ашуун жерлери бар да. Анан май куюш керек, ал жерге барыш керек, чалыш керек, табыш керек, ал жерде жашайбы, жашабайбы, жашабаса текшерип, жок болуп, жашабаса анда жок экен деп кайра жумушуна барыш керек. Ошондой көптөгөн мындай көйгөйлөрү бар экен сот департаменти дагы. Ошолордун бардыгын кантип биз мыйзам аркылуу жардам бере алабыз сот аткаруучуларга. Анткени алар деле, алардын ушул маянасын карасак эле 7-8 миң сом. Мисалы, жаңы келген сот аткаруучу болсо 7-8 миң сом. Кандай ойлойсуздар? Ал киши акча алабы? Албетте алат. Ошол үчүн алардын маянасын көтөрөлү деп ушул мыйзамды жазып баштагандан кийин биз бир нерсени түшүндүк. Бул бир гана проблеманы комплекстүү түрдө чечиш керек да. Анан биз муну жамандайбыз, тигини жамандайбыз көрсө, ал жерде дагы өтө көп мындай маселелер бар экен. Болгону бир гана оклад, мындай премиальный жок, квартальный жок, эчтеке жок. Связка акча бөлүнбөйт. Ошол эле майына акча бөлүнбөйт, машинасы дагы жок. Ошондо элестетиңиз, алиментти ушул алимент карызкорду табыш үчүн, алиментти өндүрүш үчүн канча деген аракеттерди жасаш керек, жана канча жумушту жасаш керек. Ушул мындай бир жагынан карасаң, аларды деле мындай аягың келип калат да, аягындачы. Анан аларды деле түшүнсөң болот. Бирок алардын ичинде ушунча чынчыл адамдар бар. Кээ бирлөрү башка болбосо дагы ушул алимент боюнча мен дайыма жардам берем, аракет кыламан. Кээ бир сот аткаруучулар чындап эле мындай супермендерге окшош да, анткени көбүн көрүп калдым, көбүн таанып калдым. Ушул бир алименттер боюнча мыйзамды жазайын деп, көптөгөн ушул системада, сот бийлигинде, ушул сот системасында болгон көптөгөн ушул көйгөйлөргө көзүм жетип, ушуларды мыйзам аркылуу чечейин деген, ушул чечиш керек деген мындай учурлар болгон да. Залдан дагы кимде суроо бар? Келиңиздер. Саламатсыздарбы? Бул жерде закон жөнүндө айтылып кетти да. Закон бирдей иштейт деп. Бирок биз интернет желелеринен карайбыз, көптөгөн аялдардын укуктары тепселенип келет. Кандайдыр бир сайттар аркылуу чыгып, мындай жардам сурашат да. Карап турган адамга бул закон баарына бирдей иштебей жатат да. Ушуга эмне себептен иштебей жатат жана да кандай чараларды көрсөк болот? Можно я отвечу, да? Албетте. У нас по Кыргызстану имеется Центр координации государственной юридической помощи, который предоставляет помощь малоимущим, мать-одиночкам, инвалидам, который предоставляет при поддержке Министерства юстиции. Поэтому в любой момент можете обратиться. Также имеется Центр по бесплатной юридической помощи. По Кыргызстану 34 филиала по всему Кыргызстану. Вам предоставят бесплатную консультацию, первичную бесплатную консультацию. Также, если вам необходимо адвокат
для того, чтобы участвовать на судебных процессах, предоставить также Центр координации государственной гарантийной юридической помощи адвоката. Адвокат тоже бесплатный? Конечно, при поддержке Министерства юстиции. Оплачивает, да, оплачивает республиканский бюджет. Пожалуйста, обращайтесь в любой момент. Адвокаты предоставляют по уголовным делам, по гражданским делам, по административным делам. У нас в данный момент в этом году каждый год проходит кампания «Автобус солидарности». В этом году я участвовала по Чуйской области. Мы проехали Амединский район, Соколовский район, Джаирский район, Московский район, предоставляя именно помощь, консультацию в регионах, которые недоступны, не могут обратиться в связи с тем, что не могут доехать и нет возможности обратиться именно за юридической помощью. И большинство, вот именно когда к нам обращались, были вопросы земельные споры, семейные споры, алименты, также уголовные дела, гражданские дела. Поэтому я говорю, да, действительно, у многих нет возможности обратиться за услугами именно платным адвокатам. Поэтому у нас имеется Центр координации государственной гарантированной юридической помощи. Пожалуйста, можете обратиться, и мы вам предоставим уже первичную помощь, а также уже вторичную для участия в судебных процессах. Оформление искового заявления, оформление заявления в милицию, правоохранительные органы. Пожалуйста, обращайтесь. Все возможно. У нас в данный момент в Бишкеке находится центр по адресу Джибек-Джору. Пересекает правда в здании ЦОН на 3-м этаже. Обращайтесь, мы вам предоставим помощь. Кыргыз тилинде дагы кайталап айтып коеюн, эми бүгүнкү ток-шоубузда биз көптөгөн ошол укугум тебеленди дегендердин суроолоруна адвокаттардан, мынакей жогорку кеңештен келген биздин конокторубуздан жоопторду алат экенбиз. Андан сырткары менимче бул дагы жакшы баягы укугум тебеленип атат. Мен барайын десем адвокаттарым кымбат болот деген сыяктуу маселелерге ушул жерден жооп, баардык суроолоруңузга бекер адвокаттардын жардамын дагы ошол жерден алсаңыз болот экен, жогоруда айтылган даректерге барып. Анда биз улантабыз ток-шоубузду. Келиңиздер, микрофонду узаталы, кийинки суроо ээсине. Менде бир комментарий бар эле. Бул бир баланы чоңойтуш үчүн эркектин жана аялдын күчү ар башка да. Бир баланы чоңойтуш үчүн аял төрөйт, боюнда болот. 3 жашына чейин эмес эле чоңойгонго чейин аял балага көбүрөөк убактын күчүн жумшайт, баарыбыз эле билебиз. Анан алимент төлөгөндө 50-50 деп 50%дан экөөсүнө бирдей бөлүп коюшат. Бирок бала апасы менен жашап аткан кезде апасы бул баланы чоңойтуш үчүн убактын жумшайт. Жумушунан эртерээк кетиш керек, карьерасына азыраак убакыт жумшайт. Ошол эле убакта эркек көбүрөөк иштеп, көбүрөөк акча таба алат да. Менин оюмча ошол жагдайды карап, эркекке көбүрөөк пайыз алимент төлөтүш керек деген оюм бар. Билем, бул бир аз мындай утопиялык бир ой, бирок ошондой бир комментарий берип кетким келип атат. Ким жооп берет анда? Сиз болсо керек, анткени 50%дан деп эми баягы мыйзам жазылып атат, анан сизден жооп күтөлү да. Мыйзам боюнча мындай, анан ошол дүйнөлүк практикада дагы ушундай. Бардык өлкөлөрдө ушул 50-50-гө бөлүнгөн. Биз бардыгыбыз түшүнөбүз, биздин эле өлкөбүздө тилекке каршы ушул эненин түйшүгү көбүрөөк болот да. Башка мисалы Европада, Америкада тең карашат баланы. Ошого биз умтулушубуз керек деген ойдомун. Анткени качан биз ушул балабызга көбүрөөк көңүл буруп, көбүрөөк сүйүүбүздү берсе, ошончо бала мындай кандай десем, эмгекчил да болот, анан мындай успешный болот деп айтсам да болот да. Анан бул өтө маанилүү ар бир бала үчүн. Бизде кезектеги дагы каарманыбыз бар, анда сиз дагы өзүңүздүн суроолоруңузду берип алсаңыз болот, эже?
Менің атым Рыскулова Айзада. 2 еркек балам бар. 2009 жылда біз ажыраштық күйеумен. Күйеуім Қошқордың жараны шарда тұрады. 2 этаж үйінде. Жаны айтсам 3-ші аялмен да. Мені 2-ші аялмын. Күйеуім угольный магнат. Управляющий атасының бизнесін управляющий. Антышқары кирпичный завод Қошқордо бар. Малы да бар Қошқордо. Ошол 2009 жылда мен биринчи сотко кайрылдым да. Денежный твердой сумме алимент кесирди Свердловский суд 2 балага. Анан ар бир жыл сотко кайрылып, мен чоңойтум да алиментти. Анткени бул үй бүлө, биз чогуу жашаганда күйөөмен ата-энеси биздин ишибизге кандай аралашчы да, бузуп биздичи. Анан мен атамды оорулуу деп, мени европейская проститутка, Европада проститутка европейская иштеп жүрдү. Мен болсо англис, түрк, грек тил синхронный перевод кылып иштеп жүрдүм Кипрде. Ошо бул бүт 12 жыл бою мени оскорблять этип, мен экинчи кичинекей балам аныкы эмес деп, Жаркеева судья анын баласы эмес деп мени унижать этчү да. Ошо 12 жыл бою созулуп жатат да бүт баары. Эми 2019 жылда Свердловский суд решение чыкты да, мага 11 000 алимент төлөйт, 11 000 сом төлөйт алимент. Эми могу аткарбайт да күйөөмчү. Биякта бир жолу балдарымды алып үйүнө бардым. Милиция чакырып, мени Свердловский РОВД алып келип, аякта Свердловский РОВДда патруль балдар мени уруп сабап, балдарды психически больная деп, азыр психбригада алып келебиз, мени коркутуп, 2 баламды детдомго алып кетишти, приемник распределительге. Безосновательно, да, алып кетишти. Мен судебный заместитель следственного отдела чалып, Орунтаев Нурданга айттым, азыр мени сабап жатышат, балдарды каяка алып кетишти, мен билбейм. Трубканы берип кой, Усенов следователь болчу. Трубканы берип койчу деп следовательге. Мага вот аны менен сүйлөшүп, анан кийин да мага балдар беришти да. Эми 2019 жылда решение чыкты, чечим болду Свердловский соту. Бирок төлөбөйт. Эми ички органдары мага азыр вот приостановление деп Чечим чыгарышты. Дознаватель Свердловского РОВД Салибаев чечимин чыгарды. Нет, прекратить досудебное производство, нет состава проступка. 102 000 сом мага карыз. Вот нет состава проступка жазып атат да. Ошол Свердловский РОВД экинчи ишимди жаап атат. Могу Салибаев, судебный дознаватель, экинчи уголовное дело мага жаап атат да. Кайсыл жерден баягы туура эмес иш кеткенин өзүңүздөр эми азыр уктуңуздар да окуяны, анан өзүңүздөрдүн оюңуздарды айтсаңыздар да, сиз дагы же? Сизге негизи биздин мыйзамда 2018 жылдары дагы поправкалар кирген. Мурунку биздин ушундай алименттин законунда мындай бар болчу да, семейный кодексте. Эгерде 6 айдан өйдө төлөбөсө,
аны уголовный дело менен 2 жылга чейин камакка алса болот болчу. Азыркы күндөрү биз аны поменяли, проступки кылып, да, и облегчили, да, алардын эмесин. Булар аларга гуманизация, бирок балдарына негуманный поступок кылып атышат да азыркы учурда, туурабы? Бул сиздики туура. Буякта эгерде 3 айдан дагы поправкалар кирген болчу, 3 айдан өйдө, азыр мурунку 6 ай болсо, азыр 3 айдан өйдө болсо, төлөбөй калса, сиз ага уже обращение кылсаңыз болот. Бериш керек. Негизи уже нарушение болуп эсептелинет. Ал жеринде эле штрафтары 20 миңден 50 миңге чейин, же канча бир иш убактысын көчүшүп барат, же дагы бирдеке кылат деген да. Бул менен биз деген төлөбөгөндөрдүн алименттен злостный неплательщиктердин көбөйтүүнүн санынга кошумдук кылып койду деп ойлойм да. Мындай сизге окшогондорго булар зөөкүрлөр кайра аларга күч кубат берген деген бирден бири да бул. Анан силерде мындайынан нету проступка дегенде, буну обжаловать этип эле чечим чыгарбасаңыз, башка мыйзам жолу менен эле чыгарылыш керек. Эгерде сиз өзүңүз билесиз да, кайсыл жерге төлөнүш керек эле, кандай кылып төлөгөн жок, бунун баары исполнительный листте эгерде жазылган болчу болсо, сиз буну далилдей аласыз, сиз ачыкка чыгара аласыз. Гражданский кодекс мен билем. Ички органдар азыр адвокат болуп, анын адвокаттар болуп, азыр жардам берип атышат. Өзү Акылбек Жапаров сосед болуп атпайбы, огороддун соседи. Өзү мага айтканда күйөмчү, биздин крышабыз Акылбек Жапаров деп, председатель кабинета министров. Эми коллегиальный судья Кудайбергенов тоже экинчи инстанция. Канчама жол тосушту алар. Ал дагы адвокат чыгып атат ага. Эми ички органды мен азыр кылам билбейм. Коррупция, бүт коррупция болуп калды. Я дополню, если следователь вынес постановление о прекращении дела в отношении вашего взыскания алиментов, что он взрослый неплательщик, не выполняет решение суда, вы имеете право обратиться в прокуратуру об отмене постановление следователя и вернуть дело другому следователю до судебного разбирательства. Понимаете об этом? Поэтому это не конец. Если прокуратура передает дело другому следователю, вы пишете прям жалобу, прошу передать мое дело другому следователю, так как у меня есть недоверие к нему. Пожалуйста, у вас факт состава преступления имеется, исполнительный лист у вас есть, решение суда есть от судебного исполнителя, что у него есть большая задолженность. Вы эту справку предоставьте, и они обязаны возбудить кодекс о проступках именно дело в отношении именно, что есть большая задолженность. Прокуратура Свердловского района мен кайрылдым. Эми өзү прокурор Акимбаева, азыр Акимбаева, мага айтты, состава преступления по всем 4 уголовным делам, мен азыр Камчыбек Кыдыршаевич өзү жапты мага. 19 октябрда Дом правительства пикетке чыктым мен. Чыктым мага Камчыбек Кыдыршаевич. Бүт жардам берем, 4 уголовный иштер менен. Эми ответ Дома аппарат президента. Бүт 4 уголовный ишим мен жабылды. Кече мен муну билдим да, кат келди. Обратитесь в прокуратуру города Бишкек. Мен ишенбейм. Тилекке каршы ошол эркектердин бири-бирине жасаган мындай мамилеси өтө күчтүү да. Мисалы ушул алимент боюнча мыйзамды өткөзүп атканда, ушул мыйзамды өткөрүш үчүн менде 2 жыл кетти. Ошондой элестетиңиз, өкмөттө болобу, жогорку кеңеште болобу, канча деген тоскоолдуктарды жаратты тилекке каршы биздин эркектерибиз. Анан ар бир эркектин, билбейм, ар бир үй бүлөдө дагы бүгүнкү күндө ушул алименттерди төлөбөгөн мырзалар аябай көп экен. Аларды ушул жоопкерчиликке тартыш бүгүнкү күндө өтө оңой эмес. Ушул мыйзамдын үстүнөн иштеп атабыз. Тилекке каршы ушул жаңы кодекстер иш жүзүнө киргенден кийин ошол жерде ушул гуманизация болуп кетип, мурунку карызкорлорду мисалы түрмөгө отургузганга мүмкүнчүлүгүбүз бар болсо, бүгүнкү күндө андай мүмкүнчүлүгүбүз жок. Мурун мисалы ошондой эркектер, карызкорлор бир күн түрмөдө отуруп чыккандан кийин эртеси эле туугандары акчаны чогултуп, бүт болгон карыздарын жаап чыгып кетчү. Бүгүнкү күндө тилекке каршы ушул гуманизация болгондон кийин
бул мыйзам мындай каралбай калып кетти. Ошону ордуна киргизели деп ушул жаңы кодекстерди кайрадан киргизсек, тилекке каршы ушул президент аларды кайра жогорку кеңешке кайтарды. Анан ушуну сөзсүз түрдө бүтүрүшүбүз керек. Карызкорлор өзгөчө ушул балдардын алдында болгон карызын жабыш керек, ал жоопкерчиликти мойнуна алыш керек. Ошол үчүн кайрадан чарчабай бул мыйзамдарды көтөрүп, ар бир кодекске киргизип иштеп келе жатабыз. Бул өтө маанилүү. Эмне үчүн? Анткени тилекке каршы ушул айымдарга керектүү мыйзамдар, балдарга керектүү мыйзамдар, зөөкүрлөргө каршы мыйзамдарды бир гана айымдар чыгарышат экен жана аягына чейин жеткизишет экен. Көптөгөн тоскоолдуктарды көрдүк. Көптөгөн ушул тилекке каршы сиз айтып кеткендей, биздин кээ бир чоңдор ушул балдардын мындай укугун карабай, балдардын тагдырын бузушуп, бири-бирин колдошуп, жабышып, көптөгөн бири-бирин колдогон учурлары өтө көп. Ошондуктан менден бир эле сөз, ушул качан биз ушул биригип чогуу ушундай көрсөтмөлөргө, ушундай иштерге каршы чогуу турбасак, тилекке каршы бир-бирден бизди ушул сындырып коюш оңой эле да. Айымдар ушул чогуу болуп, ушундай зөөкүрлөргө каршы, ушундай коррупционерлерге каршы чыкпасак, болбой калды деген ойдомун. Акыркы суроо болсун, студиядан келиңиздер, убактыбызды дагы үнөмдөйбүз. Келиңиз. Я бы хотела задать такой вопрос, который меня очень беспокоит, в том плане, то, что, смотрите, если при разводе у моего мужа была зарплата до 5 числа, как по чистой ЗП, 7 тысяч, а после 25 числа 30 выше, то почему у нас в суде на это не обращают внимания? Они обращают внимание только на эту первую вот чистую ЗП, как вот мне доказать вот эту именно черную. Потому что в это же время мы никак не могли бы втроем выжить на эти 7 тысяч, не могли бы снимать квартиру бы на эти 7 тысяч. Они просто не сопоставляют фактов того, что как бы мы прожили бы на эту сумму. И что мне теперь делать? Потому что в суде они говорят, это ваши проблемы, это ваша семья, это ваш бывший муж, сами разбирайтесь. Как можно вообще, я не представляю, на 7 тысяч жить втроем? Что мне с этим делать и как поступить? Скажите, пожалуйста. Вы имеете право подать в суд о дополнительных расходах, о дополнительных взыскании деньги для содержания детей. У вас двое, да, я так поняла? Нет. Один сын, да? А для дополнительного взыскания денег в отношении бывшего супруга вы должны предоставить пакет документов, подтверждающий о том, что эта сумма алиментов, которая взыскивается в месяц, недостаточно для того, чтобы содержать ребенка. И предоставить этот пакет документов. Только суд будет решение выносить, возможно ли дополнительные взыскания для содержания ребенка или нет. Его отец вышестоящий, чем он, и все дело решается там как по щелчку. Скажут, нету никаких дополнительных заработков, нету. Я там работаю обычно дезинфектором, напишут. Там все решается по связям. Просто связи. Вы знаете, сейчас, наверное, у многих такая ситуация, что у нас действительно в стране очень возможна покупка справок, да, подделка документов о низкой заработной плате, да. Это все нужно, конечно, обращаться в законодательство, чтобы уже в отношении законодательства это решалось. Но мы говорим на основании действующего закона. В данный момент я ответила на основании действующего закона. А в дальнейшем о том, что, возможно, у него и, как вы сказали, есть дополнительные заработки, но нигде это не фиксируется, да? Вам нужно просто доказать, что имеются дополнительные заработки, которые он не предоставляет судебному исполнителю. Он предоставит именно ту заработную плату, которая является очень низкая, да? Маленькая зарплата. Поэтому это все зависит от вас. Вы должны просто предоставить пакет документов, подтверждающий о том, что у него, кроме этой заработной платы, еще есть дополнительный доход.
Чоң рахмат. Бизге тилекке каршы берилген убакыттагы өз соңуна келип жеткен экен. Биздин ток-шоуну көрүүчүлөр дайыма комментарийде дагы өздөрүнүн ойлорун айтып, ал жерден өздөрүнүн суроолорун дагы берет. Каалоочулар болсо ал жерден дагы жооп бере кетсеңиздер болот. Биз ток-шоуну бул жерде жыйынтыктайбыз. Студияда бирок комментарийде улантабыз деп айта кетмекчимин. Жана албетте ток-шоунун башында мен айткандай эле, эгер сиз жубайыңыз менен түшүнбөстүктөр болуп эки ажырым жолго түшкөн болсоңуздар, ал мурунку жубай болуп калышы мүмкүн, бирок бала сиздики, ал өмүр бою сиздики болуп кала берет. Ал эч качан мурунку балдарым болуп калбайт. Сиздер менен мен Медина Найманова болдум. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.